Бұл жерде бір жаш тайлар апрель майларда бірге шығады. Бір-екі жайында туылған, кешірек туылғандар бар. Бұларды азыр жақында шол үйрете баштайбыз. Азыр байлағанға, жетелегенге, тарағанға үйреніп қалды. Анан май, июнь айларында ер тоқып, миниманан жорғосын шығарып үйрете баштайбыз. Анан тайлар августтан баштап жарышқа түшө баштайт. Кийинки мезгилдерде Кыргызстан боюнча тай жорго чапмай өтө баштадык. Айрым тайлар даяр болуп. Анан негизинен булар бир жылдан кийин ушу кезден баштап жарышка түшөт, сыноого түшөт да. Анан биздики заводда biz ушул асыл тукум алдыңкы бейлерди, айгылдарды топтогонбуз. Анан буларды өндүрүп, анан кардарларга, фермерге өткөрүп сатабыз. Ошол эле мезгилде биз сыноо уюштурабыз аттардан бардык түрлөрү боюнча. Жоргонун кунан жорго, бышты жорго, чоң жорго, анан спринт жорго деген жарыштарга катышып, ушу жыл ичинде бир 15-20 жолу ат жабыштыр өтүп турат. Анан бул багытыбыз жылкы заводунуку жалаң жорго багытында. Буюрса бардыгына чоң үмүт бар. Мынакей бул жакта келе жаткан Браво деген тай. Бул өзү аябагандай чыйрак жылкы, мүнөздүү аябай. Ошол эле учурда өзүнүн бүтүндөй болгон генетикасындагы сапаттарын бүгүн чыгарып атат. Жана анын жанындагы ошол чогуу маектешип жаткан бул көкжал деген тай. Атасы пасьянс лок, энеси көйкөл. Бул дагы белгилүү тайлардын катарын кошот, Кудай буйрса. Анткени өтө өнөрлүү, жеңил, даана мышцасын карасаңыз, даана стайер жылкынын мышцалары бар да. Демек бул ошо үмүттөнөм. Анан эми бери келе жаткан бул жакта Баян сулуу деген бар. Пафостун кызы. Аркы жактагы белгилүүлөр буйрса боло турган белгилүүлөр бар. Бардыгы буйрса былтыркы ошо 2024-жылкы тайлардын жалпы курамы жакшы деп айтмакчымын. Бул көпчүлүк жөнөкөй фермага караганда аябагандай көп. Мисалы үчүн бул жакка деген биз орусча подход деп коебуз. Европалык өлкөлөрдө кандай подход болсо, ошондой подход кылынат. Анткени дегенде бул жакта эмне кылыш керек? Биринчиден биз деген кадимкидей тарап, денесин күнүгө гигиеналык ошондой атайын бир чараларды колдонмойун баары бир кишиге баш ийиши кыйыныраак болот да. Анткени бул асыл тукум жылкыныкы, америкалык стандарт бред жоргонуку. Булардын эмоционалдык интеллекти жогору болот, аябай. Ошол эле өзүнүн эле интеллекти дагы мал катары бир топ. Дагы көп нерсе айта кете турчу нерсе көп. Ар бири индивидуалдуу подход керек болот. Мүнөздөрү ар кандай болот. Айрыкча миниле баштаганда да билинет. Ага чейин адам менен биринчи маектешкенден баштап бардыгы ошо чоң чараларга кирет. Бардык гигиеналык чара, зоотехникалык чаралар, багуу, бардык нерсе бул эмгекке кирет тайларды бакканда. Өзүң күнүнө эмне алып келип бересиң? Эмне жакшы көрөсүң? Көбүнчө эми таттуу-паттуу жакшы көрүшөт го, албетте. Таттуу-паттуу жешет, жемиштерди жешет, атайын кант жешет, атайын ошол эле бардык дүйнөгө атактуу Локотской жылкы заводу дагы, Ганновер Шуу Фарм дагы эмне дейт? Бул тайларды өсүп аткандарда дайыма кальций, темир, ошол эле көптөгөн микроэлементтер ошо керек болот да организмине. Эң негизгиси ошол.
Bizde завод деп есептелебиз. Заводқа атайын жобанын негізінде мамлекеттен адистер 3 жылда бірден аттестация кылып турат. Жылыга мониторинг кылат. Ошол бээлердин багылышы, шарттары, алардын баягы тукумдуулугу, алар төлдөрүнүн туулушу, кайсы айгырдан кайсы бээ туу деген учет боюнча биз баягы тиешелүү формалар боюнча мамлекет астында отчет берип турабыз. Ошонун негизинде уларга плем карточкалар толтурулуп, анан плем свидетельство толтурулат да, ошонун негизинде улар чип сайылып, ар бирине жекече баягы номерлар берилет. Ошон менен катталып, булардын учет алынат да. Эми жерде негизги биздики багытыбыз жалаң ушу жорголор, орук таскактуу, америкалык таскактуу бээлер. Ошо тиешелүү баягы ошол эле породадагы айгырлардан кармайбыз, баягы аты чыккан мурун баарын ошо изилдеп, буга чейинки сыноолордон өткөндөрүн, алардын тукумдары кандай көрсөткүчтөрдү берген, ошо жараша баягы жекече тандап селекция жүргүзөбүз. Эми селекция жүргүзүү татаал маселе бул өзү. Мындай ар бир бейин айгырдын өзүнүн жөндөмүн эске алып туруп, ошого жараша айгыр кошобуз. Ушуга илешкениме 30 жылга жакындап калды. Мына ушул баягы сыноолордун негизинде дайыма тандалып турат да. Кунан жашында бышты кезинде сыноо өтөт дагы, баягы өзү жакшы көрсөткүч берген бээлерден биз өндүрүшкө коебуз. Эми булардын арасында чыган болуп жүргөн биздин бээлердин, айгырлардын кыздары бар. Мисалы үчүн жерде мына жерде келаткан бийкеш деп коебуз. Муну жылкы сүйүүчүлөрдүн баары эле билишет. Бул өзү чолпотуда койгон, кунанында койгон рекордду башкаларда четтен келгендер дагы кое албай атышат. Рекорд эмне боюнча? Кунан кезинде 2 кругка мисалы үчүн 5 минут 41 секундта чуркап келди. Анан 2 жылда 6 минут 2 секундта келишти. Тетиги Локотскойдон, Россиядан келген бээлердин чабылган кунандар. Анан өткөн жылы 5 минут 55 секундта бирөө келди. Мунун рекордуна дагы 14 секунд жакындай элек, башкалар эч ким жакындай элек. Ушундай эле бир тууганда сиңдиси тетиде Башат деген ар жакта Бета деген мыкты бээбиздин кыздары. Барондун кыздары бар. Бизге негизги гнездовой матка деп коет да, ушуларды биз баягы негизги бээ катары кармап, ушулардан тукум алганга аракет кылабыз. Ушунун ичинде мына мисалы үчүн Белиссимо деген бээбиз, барондун кызы. Ооба. Мына Тор да ошол барондун кызы, мына Каракет ошонун барондун кызы. Эми барон деген өзү абдан мыкты чыккан айгыр болчу. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк биринчи оюнда чемпион болгон, анан өзүнүн карьерасында 54 жолу биринчи болгон. Баарына белгилүү айгыр. Пасианстын кыздары бар. Анан мына Палаш деген айгырыбыз бар эле, ошонун балдары Плини, Палаштын өзүнөн да ошондой кыздары, балдары бар. Ошолордон негизинен ошолордон тукум алып атабыз.
Бұл Пафос деген айғырыбыз. 3 жашында Қырғызстан бойынша мықты бышты болған. Андан бері бір топ чабыштарға түсіп ұтқандары бар. Қарқадан абдан жақсы шырқап берді. Мұның артықшылығы бұның дем алусы, мындай биіктерді алысқа чарчабай, күйікпей шырқай тұрған чыдамкайлығы аябай ұзын дистанцияға жақсы шыдайды да. Анан арымды жақсы, соның үшін мындан дағы белерге қошып төлөлө баштадық. Быйыл эми мунун балдары алгачкы болуп быйыл үйрөтүлүп, анан эмки жылда чабышка чыгып калат. Анан өзүн жайкы бир Соңкөлдө жоргочлор узун бир 50 километрге ат чабыш уюштурабыз деп атышат. Ошого даярдык көрө баштадык. Өзүм мындай алыскы дистанцияларга абдан жакшы жөндөмү бар. Bunun atı Boron, Aytılуу Baron'dun balası. Enesi abdan Şamdagay, Kırgızstandagı eң Şamdagay bey olgan Çepraga degендин balası bul. Bunun eң birinci balası bıyıl жарышка түшүп, Gunandan birinci oldu. Alan 2 жылдан beri төлөп атабыз. Негизги айгырлардын бири болду. Hem bundan balдарынан чоң үмүтүбүз бар. Мында атасынан калган Шамдагайлык менен Чыдамкайлык, энесинен Шамдагайлык бар. Өзү да мындай сындуу, бардык мындай көрсөткүчтөргө жакшы. Өткөн жылы Кыргызстан боюнча выставкага барып биринчи орунду алды, экстерьер боюнча. Анан эми балдарынын мындай түшкөнү боюнча, быйылкы биринчи баласы чыкканы боюнча үмүттөнүп турабыз. Эми балдары буюрса жакшы чыгат го деп ойлоп атабыз.